Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Бұл хадисті Абдулла ибн Аббас риваят қылады. Bir күні пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың арабчасын оқымаймын деп қырғызчасын айтып берді, уақыт өткөрбөйлү. Bir күні Hazreti Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай деп айтты дейді Абдулла ибн Аббас. Жылдан жылға Рамазан айы, бейіш, жәннат, Рамазан айы келе жатқанда, жылдан жылға Рамазан айы келе жатқанда бейіш қоздылады. Бейіш қоздылады. Бая бизе майрамдық маңай болған учурда, эмне мисалы кече Рамазан кош келдиң Рамазан программасы уюштуруп бирген студенттер. Факультеттик кирсең эле, сонун шариктер, жазуулар, сонун нерселер даярданып атышат да Рамазанга. А ошо бейиште ошондой даярданат дейт. Кооздолот дейт бейиш. Анан ошол бейиш кооздолуп Рамазандын эң биринчи түнү арыштын астынан бир шамал айдайт дейт. Арыштын астынан шамал чыгат. Ал шамал бейишке чыгып туруп, бейиштин дарвазаларын какылайт дейт. Бейиштин дарвазасы ачылгандан кийин шамал кирип туруп, бүт бейиштеги дарактарын, жалбырактан баарын бир сырайымдай кылат дейт, арылап чыгат дейт. Бирок баягы дарвазаны какылап жатканда ошондой бир үн чыгат дейт. Баары дейт бул үндү укканда аябай таң калышат. Өмүрүндө дейт биринчи жолу уккан бир үн болот дейт. Мында мурун мындай бир үн угушкан жок деп айтылат. Ошол үн чыкканда бай чоңча айтабыз го, мисалы бир амал кылган болсоң, бейиште Алла субханаху таала сага эмне кылып берет, чоң бир сарай салып берет, ошол сарайда ар бир бөлмөсүндө бирден хури кыздар болот, анан тигиндей болот, мону хадистер айтылат. Эркектер айтылган хадистер бар, туурабы? Ошол жердеги хури кыздар балконго чыгат дейт. Рамазандын биринчи түнү балконго чыгат. Балконго чыгып туруп, ошондо кыйгырышат дейт. Фаюнадина. Эй, Алла Таалага келип жуучулукка түшкөндөр жокпу деп сурайт дейт. Алла Таала бүгүн никебизди кыйсы. Билесиңер, а? Бейишке башка бир хадисте айтылат да, бейишке келип, бейишке киргенден кийин анан баласына хури кыздардан ошол нимат катары берилет дагы, алар менен ошо рахаттанып жатканда отурганда, анан хури кыздар айтат экен: биздин мырзабыз, биздин эч сурабадыңыз дейт, сурабайсыз да, биздин никебиз качан кыйылды депчи. Биз бара эле никебиз кыйылып бүтөт ал жерде. Тияка барып туруп анан нике кыйылбайт, Анан билгиле. Нике бул жерде уже кыйылып койгон. Никебиз кыйылып даяр, тиякта бизди күтүп отурушат. Бул чыкпай эле койсун го дейм, эмечи? Видео. Анан нике ошондой барганда айтат экен: качан кыйылды десе, ошондо айтып коет дейт. Сиз бая күнү билесизби? Бир гана Аллах үчүн орозо кармап аткан Рамазанда сыртка чыгып, көчө кетип атканда, тиякта бирөө суу ичип атат, бирөө тамак жеп атат, тигинде мына ысык дейт. Ошондо нафсыңыз катуу тартты дейт да. Татуу тартып туруп, ошондо орозону бузбайынбы, бузбайын деп экеленип жаткан учурда Аллахка такыбалыктан үстөмдүк кылды дагы, айтты: "Эй, Алла үчүн мен бүгүн чыдайм" дедиң дагы, ошо эмне орозоңду бузбай койдуң дейт да. Мына ошол сен ошол чечимге келгенде эле никебиз шырт эле кыйылып койгон дейт. Ошол учурда сен тиякта кыйналганың белеги менмин деп айтат. Мына булар чыгып туруп балкондордон дейт, кыйкырышат дейт. Барбы кана никеге талап болгондор деп айтат дейт.